эмне үчүн биз грипп болуп атабыз, эмне үчүн грипптен кийин көпкө чейин жөтөл кармалып атат деген суроо көп болуп атат. Мына ушунун тегерегинде сөз кылып талдайлык. Канткенде биз жөтөлбөй калат экенбиз. Эмне үчүн адам бир инфекция келгенде эле бат эле жөтөлүп баштайт? Себеби караңыздар, биз дем алганда мына аба менен бир вирус кирди. Ал кирип, мына жогорку мурун көңдөйүндө, жогорку дем алуу көңдөйлөрүндө ушул жерде жашайт, ушул жерде тамактанат, ушул жерде керексин чыгара баштайт, анан кийин бронхко өтүп барат, анан кийин трахеяга кирет, анан бронхко кирет, анан өпкөгө өтүп кетет. Демек, ушул мурун көңдөйүнө киргенде эле, ошол мурун көңдөйүнө кирген күнү эле биз мурун көңдөйүнө күнүгө бизге бир керексиз нерсе, ошо инфекция киргенде аракет кылат экен. Демек, биз ошол жакты күнүгө эртең менен туруп, сөзсүз түрдө же сода суу менен, же перек суу менен, же туздуу суу менен. Сиз күнүгө көчөгө эшикке чыгып баратканда сөзсүз түрдө мурдуңузду түркүп, ошол менен чайкап, оозуңузду чайкап, мурдуңузду чайкасаңыз, сизге көчөгө чыгып, бирөө түшкүрсө дагы кирген болсо, бул жерде щелочь деген чөйрө болуп турат дагы, кирген инфекция ушул жерден эле алар дальше бизге өтпөй калат да. Мына жакшы болуш үчүн, жакшы болуш эмес, мындай оорубай калыш үчүн эң биринчи биз күнүгө эч бир күн калтырбашыбыз керек. Күнүгө мурун көңдөйүн, ооз көңдөйүн күнүгө биз чайкап турушубуз керек экен. Эми хорошо, сиз чайкабай калдыңыз, ал өтүп кетти. Сизде ал жашап, ошол микроорганизм сизде жашап, бул жерде жашагандан кийин кан тамырга өтө баштайт. Кан тамырга өтүп, кан тамырдын ичине кирип, ал ошол жакта жашап, өзүнүн керексиз нерселерин чыгарып, кандын ичин булгап койду. Эми кандай кылышыбыз керек? Эми биз алардын жашоосун бузушубуз керек да. Алар эмне жейт экен? Алар бизде сүт, сахар, анан un азыктары. Ушулар жейт экен. Демек, чоң бала болобу, кичинекей бала болобу, чоң адам болобу, деги адамзат инфекция кирген мезгилде 3 продуктадан, 3 тамактан отказ болуп туруш керек экен. Мындан тышкары мен дайым силерге айтып келем, урматтуу мекендештер, мына ошол азыр кирип, кандын ичине кирип, канды булгагандан кийин кан тамырдын ичиндеги керексиз нерсени автоматтык түрдө без тамырга өткөрүлүп берилет. Себеби мени ким угуп жүргөн болсо дайым билет, без тамырлар булар бизде канализациянын ролун аткарат экен. Демек бизге кирди инфекция, микроб кирип башка жер мезгилде, азыркы мезгилде значит вирус кирип аткан болсо, вирус кирген болсо, ал бизде жашап аткан болсо, ал биздин каныбызды булгаган болсо, демек ошо булганган кан тазаланыш үчүн кереги жок нерсени безге өткөрүп берет экен. Ошол үчүн экинчи кийинки биздин задача биз без тамырларын түртүшүбүз керек. Без тамыр дүйнө жүзүндө безди тазалай турган таблетка да жок, укол да жок деп айтып келемин. Демек биз безди тазалаш үчүн сөзсүз түрдө бездерге массаж жасашыбыз керек экен. Ким мага келген болсо билет, биздеги без, биздеги канализация 4 жактан чогулуп келет. Бутуңуздун учунан чогулуп келип, акыры сөктүн артындагы венага куят, эки колуңуздун учунан келип туруп венага куят, баш жактан бүт керексиз нерсенин баары чогулуп, без менен чогулуп келип туруп, венага куят экен, өпкө жүрөктөгү бүт керексиз нерсенин баары келип туруп, венага куят экен. Демек, биз өзүбүздөгү канализация жолун тазалаш үчүн биринчи биз ушул лимфа массажы жасашыбыз керек экен. Лимфа массажын жасоо бул мына крышка унитаза дейт менин профессорумча. Демек, канализационный системанын крышкасы ушул жерде жатат да. Ушуну биз ачышыбыз керек экен. Демек, аны биз жөн эле мына кааласаңыздар, мына 4 колуңуздар менен мына сол жактан акырык сөөктүн үстүнө, жогору жагына, үстүнө жана астына коюп, 3 колду коюп туруп, мына кааласаңыздар 7 жолудан, экинчи жагында кылсаңыздар болот. Кааласаңыз 14 жолудан, кааласаңыздар 21 жолудан. Биринчи биз бүт келген канализационный чогулуп келген могу жерди ачып алышыбыз керек экен. Андан кийин сөзсүз түрдө моюнду жасашыбыз керек экен. Мына менин дагы убактым жок, урматтуу мекендештер. Мен күнүгө ушу адамдарга жардам берейин деп ушу прием